Миллионго тете кочкорлору бар. Бүгүн 8 жаштагы Амантур менен Арашан пародасындагы кочкорлорду көрмөкчүбүз, сүйлөшмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Амантур кандай? Жакшыбы? Жакшы. Денсаулыктарың жакшыбы? Келе калды. Жашың 8де экен. Экинчи классыңбы? Ооба. Экинчи класс, Арашан кочкорлоруң аябай сенден да чоң экен го? Ооба. Сонун кочкорлоруң бар экен. Кенен кесир айтып берчи кана эми. Кайсынан баштайбыз? Кайсы кочкорду айтып бересиң? баштайбыз. Блейдтен баштайбыз, Аха, аты Блейд экен. Урматтуу көрүүчүлөр, выставка кайсы выставкалардан утту? Эмнени утту? Айтып берчи. Оштогу выставкадан 30 000 сом утту. Анан биринчини алды. Молодец. Анан мурда таласта болгон. Анда кубок утту. Анан светинен телевизор утту. Чоң телевизор. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, көрсөңөр болот, канчалык чоң. Амантурдан бою экөө бирдей эле окшойт, Ооба. 1.9 экен урматтуу көрүүчүлөр, бою 1 метр 9 сантиметр. Салмагы бир 206 килограмм болду. Сон. Жамалбек ага, мен канча королорду кыдырып жүрөм, бирок мынча көп кочкорлорду бир кородон көргөн эмесмин да. Айтсаңыз. Мынча кочкорду эмне кыласыз? Же ушунча маткалар? Куш келипсиңер. Эми биз баягы айтылуу чоң чарбалардан же болбосо бир чоң Арашан оттордун катарында эмеспиз. Биз ошол болгону ошол Арашан асыл тукум породасындагы малдарга ошол жакынкы жылдарда эле кызыгып, өзүңүздөр көрүп турган ушул кочкорлорду да биз селекция кылып ошол биздин кородон чыкты дегенден да алыспыз. Биз буларды ошо учурунда ар кимибиздин өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн баасы бар. Ошого жараша биз буларды сатып алып, ошо эл катары биз дагы ошол селекция кылып, ошол өзүбүздүн чакан чарбабызды ошол баягы сапатын арттырып, биз дагы эл катары ошол сапаттуу мал күтсөк деген эле максатта ушул кочкорлорду алганбыз. Экинчиден ошол породага болгон бул кызыгуу, биз дагы ошол көрүп, кызыгып, өзүбүздүн жора жолдош досторубузду ошол өзгөчө талас ичинде дагы атактуу, күчтүү Арашан отторубуз да бар. Ошолордун чарбаларын, ошолордун баягы койлорун, кочкорлорун көрүп кызыгып, анан биз дагы ушул кочкорлорду учурунда сатып алганбыз да. Кочкорлор жөнүндө айта турган болсок, ошол эң биринчи ошол алган кочкорубуз ушул могу кара түстөгү, бою бийик болгон азыркы учурда 3,5 жаштагы кочкорубуз. Ошо бунун кайман аты Блейд деп койгонбуз. Бул ошол Арашан асыл тукум породасына баяндировкадан каттоодон өткөн, элита классындагы кочкор болуп каттоодон өттү. Бул деле ошол Талас облусунан эле чыккан, ошол Камил деген байкебиз бар. Атактуу ошонун короосунан туулуп ошол жактан чыккан кочкор. Буну да биз ошол учурунда эң кымбат кочкорубуз болчу. Ошол биз буга чейин эле баягы арзан, базардан эле арзан сапаттагы кочкорлорду алып коштук. Анан бул кочкорду биз ошол учурунда 200 000 сомго, сом менен 200 000 сом. Ошо 3 жыл мурун сатып алып, ушул кочкордон баштаганбыз. Бул кочкордун тарыхын айта турган болсок, ошол кочкорду алгандан тартып эле бул кочкордо ошол биздин ушул Арашан породасына биздин кызыгуубузду арттырды десем болот. Себеп дегенде ушул кочкорду алгандан тартып эле ошол выставкаларга катышып, выставкалардан дагы ошо алдыңкы биринчи байгелүү орундарга ээ болуп, ошол боюнун бийиктиги, өзүнүн баягы сулуулугу, экстерьери боюнча дагы экинчи, үчүнчү орундарды алып, бир нече жолу ошо сыйлыктарды алып кубанып, анан ушул кочкор аркылуу дагы биздин кызыгуубуз арткан. Биз ошол биринчилерден болуп ошол корообузга ушул кочкорду кошуп, ошо кошор менен баягы төлүндө жылыш болгон. Ошо төлү жакшырып, анда биз ошол козуларды жөн гана этке төгүп жүрсөк, ошо арасынан уже жакшыларын баягы кочкорлукка, уруктукка алгандар болуп калды. Ошондон улам биз кызыгып отуруп, ошол кийинки кочкорлорду ала баштадык. Ошол кийинки бул жерде турган ошол атактуу Миллион аттуу азыр Казакстандагы эң оор салмактагы кочкорлордун бири болуп эсептелинген Миллиондун дагы түздөн түз баласы ошол. Бул деле ошол Талас областында туулган кочкор да. Буну дагы биз ошол былтыркы жылы ошол өзүбүздүн чарбабызга ошол Блейд аттуу кочкорубуздан туулган ургачылар бар, кыздары. Ошолорго кошуп дагы аргындаштыралы деген максатта ошол
миллиондун түздөн түз баласын сатып алганбыз. Канчага келген бул? Bunun da kaymanatı oşol 1,2 деп koygamыз. Bunu oşol uçurunda biz 350 ming so'mgo satып алдык. 350 миң. 300 сом менен 350 ming so'mго. Анан бүгүнкү күндө бул кочкорго деле жакшы багалар берилди. Канча берилди? Жакынкы эле учурда ошол 10 ming долларга кардар чыкты ошол Казакстандан. Анан ошол 10 ming долларга деле берген жокпуз. Себеп дегенде буну ошол өзүбүзгө чарбага койлорго кошолу деп быйылкы ошол күздө октябрдын 1-inde кошоюн деп атканбыз. Ошого деп анан бул кочкорду дагы ошол баага берген жокпуз да. Өзүң карайсың буларды? Атам экөөбүз. Чоң атаңа жардам бересиң? Ооба. Чоң атаң экөөң ушулар менен эрмектешет экенсиңер да, Ооба. Канча мал чөп бересиңер, эмне бересиңер, айтып берчи ошону. 3 мал. Çöp berебиз. Çöp berебиz. 3 mal, 2 mal жем жейт. 3 mal çöp berебиz. Суу бересиңер. Ооба. Бири-бири менен сүзүшүп, урушчабы? Ооба. Бирок аз көнүп калышты. Көнүп калды. Сен ортосуна чөп алып, жана мен келсем, таякты көтөрүп алып, ортосунда бөлүштүрүп жүргөн экенсиң, Ооба. Согушуп аткандарын. Бугачы? Бул кочкорду болсо, бул азыр ошо сатыкка чыгарып атабыз. Буну ошол сатыкка азыр, сатыкка ошо 10 ming доллар деп атабыз. Анан кеме болот деп атабыз. Бул дагы ошол азыр эл аралык көргөзмөдө, Талас областында өткөн эл аралык көргөзмөдө абсолюттук категорияда ошо боюнун бийиктиги боюнча 1-орунду багындырды. 1-орунду багындырып, бүгүнкү күндө ошол 1 метр боюнун бийиктиги боюнча ошол 1 метр 9 сантиметр болуп, ошол эң бою бийик кочкор болуп эсептелинет бүгүнкү күндө. Анда эмесе уланта бериңиз кийинки кочкорлорго. Кийинки кочкорубуз ошол бул башы мондай ак түстөгү светлый болгон бул дагы ошол 1,5 жаштагы кочкор, бул дагы Арашан породасындагы бандировкадан өткөн атактуу ошол Старик деген кочкордун баласы деп буну дагы ошол козу кезинде сатып алганбыз 2 ming долларга. Бүгүнкү күндө азыр ошол 1,5 жашта бул дагы. Ошо Арашанга каттоодон өткөн, бүгүнкү күндө ошол боюнун бийиктиги 98 сантиметрди түзөт. Кулагынын ошол узундугу 21 сантиметр кулагы, ошол тирүү салмагы бүгүнкү күндө ошол 138-140 килонун тегерегинде да азыр тирүү салмагы. Андан кийинки кочкорубуз ошол бул дагы ошол Ушастик деген ошол Талас областында болгон кочкор, ошол түпкү линиясы ошол красавчик барып такалат дейт. Ошол Ушастик аттуу кочкордун дагы баласы бул дагы учурда азыр 1,5 жашта бул дагы. Буну дагы ошол 2 ming долларга сатып алганбыз ошол козу кезинде. Буга да кызыгып көрүп, ошол жактырып, ошол кочкордун өзүнүн баягы түзүлүшүн, өзүнүн экстерьерин карап, ошол линиясын карап, анан буну дагы жактырып, ошол өзүбүздүн чарбага буну да сатып алганбыз. Бүгүнкү күндө азыр булар дагы ошол биздин чарбада ошол Арашан породасындагы кочкорлор болуп эсептелинет. Себеп дегенде бандировкадан өтүп, ошол клем карталары бар да, ошондуктан буларды биз толуктандуу ошо Арашан деп айта алабыз да. Ушул жайылтуу максатында бизде бир челлендж бар дейли. Балким сиздердин уруксатыңыздар болсо, бизде ошо алдыңкы Арашан агаларыбыздан жаштарга бир мотивация болсун, бир жардам болсун, үлгү болсун деген максатта өтө жакшысын дебейбиз, мындай орточосун баштап кеткенге ылайыктуу бир ургачы, бир эркек базар баасында арзаныраак кылып берип, ошолордо баягы баштап кеткенге биздин көрүүчүлөрдүн арасынан жазында буюрса. Ошо эми мен өзүмдүн сөзүмдүн башында айтпадымбы, ошол биз баягы күчтүү же болбосо бир чарбасы бир түптөлүп калган ошол катардагы күчтүү Арашан оттордун катарына кирбейбиз. Ошол биз жакынкы арада эле кызыгып ушундай аракеттер көрүп атабыз. Бирок ошол эле учурда ошол жаңыдан бизден дагы ошол ылдыйкы даражада баштап жаңыдан түптөлүп ошол мынчалык кымбат баада ала албаган ошол жаңы баштоочулар болсо, албетте эгер биздин коробуздан ошондой жага турган болсо, ошо эркек козуларынан, ургачыларынан болсо, биз албетте ошол базар баасына эле бергенге биз даярбыз да, бере алабыз. Ал жагын баягы толук кандуу ишендирип айта алабыз да. Эгерде ошол биздин чарбабыздан жаккан болсо да. Буюрса жазында бир келип биз да ошо алып келип, чогуу тартып, баягы үлгү болсун башкаларга дагычы, мотивация болсун деген максатта ошо жазында буюрса козулар чыккан убакта Жарайт. келелик. Сон короңузду көрүп
кочкорлоруңузду көрүп кичине көзүбүз аябай тойду да, чынындачы. Жакшы кочкорлоруңуз бар экен. Буюрса өнүгүп өсө бериңиздер. Келейген коро болсун буюрса. Ушул жакта камералар турсун ар бир жердечи. Камералар менен карап. Буюрса сонун козуларды элибизге чыгарып бере бериңиздер. Анан сиздин номериңизди калтырып коебуз. Суроолору бар болсо чалып байланышып, ооба болсо келип көрө беришет. ооба болот. Рахмат Жамалбек беке. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Силерге да рахмат Келечегиңиз кең келгениңизге. болсун. Акыбалыңыз Алла Таала тең болсун. Буюрса дагы көрүшөбүз. Жазында Рахмат. келебиз. Келип туруңуздар. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, андыктан буюрса сиздердин араңыздарда ошол комментарий калтырыңыздар, лайк басып, биздин каналыбызга катталыңыздар. Араңыздарда ушу арашанды баштайм деген жаш фермерчиликке кызыккан жаштар болсо, буюрса чогуу ушу жазында келебиз. Жамалбек байкенин коросунан буюрса ургачы эркек козу базар базарында алып кетебиз. Андыктан биз менен дайыма бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин Амантур инибиз 8 жашта ушул кочкорлорду карап, атасына, чоң атасына жардам берип, келечекте буюрса биз сыймыктанган мыкты фермер дыйкандардын бири болот, Ооба. Чоң рахмат.